Асфальт даярдоочу эки заводко мына бул ири унаалар сезон башталганда тынымсыз шагыл ташып берет. Бишкек асфальт сервис ишканасында курулган бул эки заводдун бирине 20 жыл болсо, экинчиси 40 жылдан бери иштөөдө. Сезон келгенде саатына 100-120 тонна, экинчиси 80 тонна асфальт чыгарат. Адистер калаадагы жолдорго ушул заводдордон чыккан асфальттан жол куруп, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп келишерин айтышат. Бул песок отсев фракциясы от 0-0дөн 10га чейин. Составында мельчайший частица бар. Чтоб асфальтка эме бериш үчүн, пластичность бериш үчүн мынакей. Буну биз Первомайдын карьеринен алабыз. Бүт бары лабораториядан өтөт, сертификаты бар, ансыз биз пайдаланбайбыз. Мына шебен фракциясы 5-тен 15 мм чейин Первомайдын карьеринен алабыз. Сертификаты бар, баары тең даяр, лабораториядан азден өтөт. Бул заводко алынып келинген шагыл таштар эки түргө бөлүнүп, бири жол курууда биринчи катмарга пайдаланылса, кийинкиси экинчи катмарына төшөлөт. Эки слой менен салынат, бардык жерде 4 см. Биринчи слойго крупно зернистый асфальт деп коет, ага шебен, крупно зернистый шебен кошулат. И шебен көбүрөөк кошулат эме караганда, песок отсеп караганда. А мелкозернистый 3-кү слойго салынат. Сапаттуу жолдун курулушу сапаттуу асфальттын жасалуусунан башталат деген адистер кум, шагыл, битум өңдүү ар бир кошулманын көлөмүн, жасалуу ыкмасын так сактоо зарыл. Бул короого ташылып келинген эки түрдүү шагыл таштарга башка кошулмаларды аралаштыруу менен асфальт даярдашат. Эң башкысы даяр болгон продукция тийиштүү сапатка жооп берүүсү керек. Эң негизгиси битум. Битум биз только Россиядан алабыз. Сразу госстройдон анализ кылдырып туруп, анан жасайбыз. Битум, песок отсев от 0 до 10 фракция. Щебень от 5 до 15 фракция. Анан мин-порошок кошулат. Обязательно. Бул пластичность берет. И этот мин-порошок кошулат, анан ошондон жасайбыз. Мезгилинде күн сайын тонналаган асфальт даярдаган ишканада гүйлдөп эки завод тынымсыз иштээрин айткан адистер быйылкы жылы калаада ишканага бөлүнгөн жолдорду оңдоп түзөп, жаңы курула турган тилкелерге жол куруу менен алектенет. Өткөн жылдан бери ири долбоо орун алганда бир канча жолдорду жаңылашыптыр. Бизде предварительный 42 көчө болчу. Но азыр пока 4 көчөгө только тизме бекитилген, титулдук. Бул Күрөңкеев көчөсү, Тоголок Молдодон Махатма Гандиге чейин. Волково көчөсү, Месароштон Кустанайск көчөгө чейин. Тыныстанов көчөсү Бирлек Согу, Горкийден Скрябинге чейин. Анан өзүңүздөр билесиздер, Мадина торговый комплекстин, чтоб Алматинск көчөсүндө тоскоол болбосун капталынан жол жасап атабыз. Основной 4 көчө. Анан былтыркыдан калган, былтыркыдан калган көчөлөр бар, аларды быйыл бүтүрөбүз. Албетте, жол куруу иши аба ырайынан көз каранды. Күндүн жылуу, кургак болуп туруусу курулуштун ыкчам, сапаттуу бүткөрүлүшүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Адистер ошол мезгилде ири өлчөмдөгү көчөлөргө асфальт төшүп, башталган ишти ылдамыраак бүткөрүүгө шашышат. Заводдон 160 градус жылуулукта ири унаага жүктөлгөн асфальт муздай электе жолго төшөлүүсү кажет. Где-то 160 градустан чыгарабыз бул жерден. Объектиге жетип, где-то 130-140 градуста болот да, ошондо салып баштайбыз. Анан бир аз суугандан анан каток сразу сыгында тепсебейбиз, бир аз суугандан каток тепсебиз. 100 градус дегенде каток менен бастырабыз. Антке менен жыл сайын курулган жол жыл айланбай бузулуп, асфальттар талкаланып жатканы буга чейин парламентте да сынга кабылып, айрым көчөлөргө асфальт төшөө менен жашоочулардын дарбазаларына ыңгайсыздык жаратканы бир канча ирет айтылды. Талапка ылайык жаңы курулган жолдорго мурун 1 жылга чейин кепилдик берилсе, өткөн жылдан бери кепилдик мөөнөтү 3 жылга чейин деп өзгөртүлгөн. Эгер мөөнөтүнө чейин талкаланып, жаракка кетип калчу болсо, курулуш жоопкерчилигин алган компания талапка ылайык өз каражатына курары каралган. Тилекке каршы Бишкек шаарындагы Тоголок Молдо көчөсүнөн төмөнкү Аларчаны көздөй бараткан Киргизия көчөсүнүн абалы 2 жылга туруштук бербей, айдоочулардын нааразылыгын жаратты. 1,5 айдын ичинде бүттүм. Бирок сапат аябай начар, негизи элечи. Жолдор начар. Бир эптеп 5 слой, мындай 5 см слой берип коюшат. Мына тешилип калган азыр. Бир 3-4 айга чыдабай эле ушуну тешилип калып атат. Негизи жолдун сапаты. Мындайда адистер ар бир курулган жолдун сапатын көзөмөлдөө үчүн атайын комиссия иш алып барып, лабораториядан өткөрүлөрүн түшүндүрөт. Жол тийиштүү талапка жооп бербесе кабыл алынбайт дешет Бишкек асфальт сервис ишканасынын өкүлдөрү. Государственный мөгөт өткөрүш үчүн обязательно ИДЛден келип калыңдыгын алат. Калыңдыгын текшерет, плоттосун текшерет. Эгерде жука болуп калса, анда кол койбойт дагы ишибизди тиешелүү жерге берип коет. Жолду стандартка ылайык курууда Сингапур, Гонконг, Нидерландия, Япония, Франция, Швейцария жана Австрия өлкөлөрү алдыга озуп, сапатка кылдат көңүл бурары маалым. Ал эми Кыргызстанда өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонуп, курууда, кабыл алууда тыкыр көзөмөлдөө өтсө, курулуштар жара кетпей, желбей чейрек кылымдан ашык өмүр сүрмөк дешет талдоочулар. Шекер Сатыбалдиева, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.